Саламатсыздарбы, ардактуу замандаштар. КТРК спорт каналы түз эфирлерин улантат. Бүгүн күнгө шаршемби 3 май арена программасы түз эфир аркылуу кайрадан сиздердин үйүңүздөргө конок болуп баштаган мезгили. Кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков. Алдыдагы 1 саатка жакын убакыттын ичинде биз күндөгүдөй десек турабыз, карак иш күндөрүндөгүдөй эле студиябызга дагы бир ошол беделдүү спорттун түрү болгон, улуттук оюндун түрү болгон мыкты инсандарды чакырып, сиз менен биргеликте чогуу маек курмакчыбыз. Алар кимдер деп аткан болсоңуздар, ушул Кыргыздын улуттук оюндарынын номер 1-inde турган, алдынан анча-мынча башка өлкөлөрдү, башка атаандаштарды салып жибербеген көкбөрү боюнча сүйлөшөбүз. Бүгүн биздин студиябызда ушул кыргыз көкбөрүсүндө өзгөчө орду бар, дагы бир Чүй облусунун Арашан командасынын өкүлдөрү конокто. Эмесе саламдашып алалы. Куш келиптирсиңер. Assalamu alaikum. Кимдер деп аткан болсоңуздар, чекестен тааныштырып берелик. Ушул Арашан көкбөрү командасынын жетекчиси Давлет Нарматов. Assalamu alaikum агай, куш келиптирсиз. Ошондой эле дал ушул Арашан командасынын капитаны, эң мыкты оюнчусу десек туура болот, легендарлуу Алсеитовдордун урпагы Мирлан Алсеитов. Assalamu alaikum беке, куш келиптирсиздер. Дагы бир ушул Арашан командасынын мыкты оюнчуларынын катарын толуктаган Адилет Адисбек уулу. Assalamu alaikum, куш келиптирсиз. Жана ошондой эле дагы бир ушул Арашан командасынын эң кенже, эң күчтүү, келечектен көп түбүн өндүргөн жаш оюнчуларынын бири бул Сагынтай Анарбек уулу. Assalamu alaikum, куш келиптирсиздер. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, конокторубуз менен таанышып алдык. Алдыңкы убакыттарда сиз дагы биз менен бирге болуңуздар. Негизи эле кыргыз көкбөрүсүндө акыркы жаңылыктар, ушул Арашан командасында кандай жаңылыктар болду экен, алдыдагы убакыттарда сиз менен биргеликте маек курабыз. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. 0312 65 66 39 түз эфирдин номери. Арашан командасына көкбөрүгө байланыштуу суроолор, каалоо тилектер болсо берсеңиздер болот. Дагы бир жолу жакшы жаңылык катары айтып өтүшүбүз керек. Бүгүн ушул алда келе жаткан 9 май улуу ата мекендик согуштун жеңиш күнүнө арналган жыл боюнча салтка айланып бараткан көкбөрү боюнча Кыргызстандын биринчилиги башталды. Ак Кул ат майданында азырынча Арашан командасы албетте ишке чыга элек. Эртең алгачкы оюнун өткөрөлү деп атат. Эмесе негизги тема ошол мелдеш тууралуу болмокчу. Давлет байке, сизден баштайлы жетекчи катары. Ушул мелдешке даярдыктар кандай Арашан командасында? Эми Кудайым буйруса, Кудайдан үмүт кылып атабыз. Жакшы балдарга жана кырсык эмеден эсен болуп, Кудайым буйруса жакшы ойноп беришет деген үмүттөбүз. Жалпы жонунан канча команда катышкан атат? Алардын арасында силердин деңгээлиңер кандай? Эми жалпы жонунан быйылкы 9 майга карата 11 команда катышып атабыз, Кыргызстан боюнча. Ошолордун эми рейтингибиздин мурунку рейтингме алганда биз 6-чы рейтинг боюнча 6-чы орунда келе жатабыз. Арашан командасы түптөлгөндө аз эле убакыт болгону. Эми бир 2 жылга чукулдап калганбыз Арашан деп чыкканыбызга. Ошо 6-чы рейтинг боюнча 6-чы местеде турабыз. Демек, жок эле дегенде 6-чы орунду алышыңар керек. Жок, ал рейтинг боюнча. Рейтинг боюнча. Негизги максат? Негизги максатыбыз эми Кудайым буйруса жана солдат эмнени тилеп эткенде биздики да ошол чоң оюндарга, финалдарга чыкканга аракет кылабыз. Эми балдарыбыз Кудайым буйруса жакшы эле аракеттерди көрүп келатышат. Өсө турган балдар бар арабызда. Түшүнүктүү. Ийгилик каалайлы. Буйруса ал мелдештин оңуна чыкканда дагы биринчи орунду алдык деп студияга келип маек куралы деген жакшы ниеттерди айткыбыз келет. Эмесе команда капитанына суроо берели. Мирлан Алсеитов, негизи эле сиз кантип келип калгансыз? Эми билебиз, учурунда Кайырбек, Анарбек, Алсеитовдордун ар бир көкбөрү ишкозу спорт көрманын тааныса керек. Өзүңүздүн ушул Арашан командасына келип калганыңыз, негизи эле улакка келип калганыңыз тууралуу айтып өтсөңүз. Мен өзүм атам улакчы болчу, агам Анарбек өтүп кетти раматылык. Ошонун артынан ошо байкем ичтип эле бизди. Бир туугандарыбыз, менден кийин инилерим бар, Сейитбек, Жишан, ошо Сагынтай дагы бар инилерим, ошолор баарыбызды сүйрөп раматылык Анарбекем ошо улакчылаган бизди. Атамдан кийин ошо агам ошо улакчы болуп өзү сүйрөлүп тартып жүргөндө, анын жолун жолдоп биз тартып жүрдүк. Эми шүгүр эми өзүбүздүн айылыбыз команда. Айылыбыздын атынан Арашан айыл деп ошентип команда чыгарып алганбыз. Раматылык байкем ошо өтө элегенде айтып жүрчү, ошо айылдын атынан чыгарып команда чыгарамыз, шаарга алып барып, чоң оюндарга алып барып, жаш балдарды, айылда балдарды сүйрөп өстүрөйү деп жүрүп, ойлогон максатына жетпей калды. Ошо качыш болуп кетти. Андан кийин берки инилерибиз, бир туугандарыбыз отуруп кеңешип, тиги байкемдин эми айтып кеткен эмесин ошону колдоп, ошол менен чыгай деп ошентип чыктык.
команда болуп. Улакка келип калдыңар, Арашаны түптөдүңөр. Түптөп ошо менен келип тартып жүрөбүз. Ийгилик каалайлы. Мына Мирлан Алсеитов команда капитаны жаңы эле бизге жооп берди. Эми дагы бир ушул Арашан командасынын катарындагы мыкты оюнчулардын бири Адилет Адисбек уулуна суроо берели. Сиз өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, кантип улакка келип калгансыз? Кантип ушул Арашан командасына кошулуп калдыңыз? Эми мурунтан бери эле улак тартып жүрөм айылда, Байтик айылында. Бияк Арашан командасына 2 жыл болду мен чакырганым. Бияк ойноп бер деп ушу команда общий команда болуп ошол жакта ойноп жүрөбүз азыр. Демек, сиз дагы кичине кезиңизден эле улак тартып ушул Арашан айылында чоңойгонсуз. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздүн кульминациясы болушу мүмкүн. Албетте Анарбек Алсеитов деген мыкты улакчыны бардык ушул айтып өткөндөй эле улакка кызыккан замандаштарыбыз билет болуш керек. Жаңы эле мына эниси Мирлан Алсеитов айтып өттү. Ушул агам каза болуп учурунда мыкты оюн көрсөтүп жүргөн болчу деп, ошол атанын жолун жолдоп келечектен көптү үмүттөндүргөн дагы бир биздин Сагынтай Анарбек уулу деген ушул Арашан командасынын оюнчусу келип отурат. Куш келиптирсиз Сагынтай. Канчадасыз? Сиз кантип улакка келип калгансыз? 17-демти Арашан айылында улак тартчумун, байкелерим үйрөтчү. Ошолордун артынан жүрүп эле улак тартып, баарын үйрөтүп, ушинтип эле команда алды. Команда алып, командада тартып атам, быйыл эле кошулдум. Командада? Арашан командасына быйыл кошту. Ошо үйрөтүп атышат. Түшүнүктүү. Ыраазычылык билдирели. Анан Давлет байке, негизинен 2 жылга чукул убакыт болду дедиңиз Арашан командасынын түптөлгөнүнө. 2 жылдан бери кандай ийгиликтер жараттыңыздар? Командада канча оюнчу бар? Командада эми баш аяк 12 оюнчу бар. Арашан айылдын балдары ойнойт команданын ичинде. Командан дагы мындай десем, эми 2016 жылы мен келгениме өзүм мына 2017 жылдан ачыгын айтканда 2017 жылы гана Арашан командасын жетектеп чыгып келе жатам. Ага чейин Биктенбаев Бакыт деген бала жетектеп келе жаткан. Ошол мен буна оюнда ошо 21-инден кийинкисин айтып берейин, ага чейинкисин айтпай эле коеюн. 21-инде биз 9-чу месттен алдык. Канча команданын арасында? 12 команданын арасынанчы. Демек эң сиздин жетекчилигиңиздин астындагы эң жогорку мелдеш ошол. Мелдеш 9-чу месте болду. Түшүнүктүү. Азамат дейли. Анан Мирлан байке, иниңиз жөнүндө айтып өтүңүз, эми Сагынтай Анарбек уулу жөнүндө аты дагы, атасы дагы кыргыз экен, өзү кыргыздарга окшошпойт экен деген телекөрүүчүлөрүбүзгө суроо жаралатса керек. Бул эми Сагынтай болсо Раматтык байкемдин баласы. Эми келинчеги, экинчи келинчеги орус. Ошондон калган өзүбүздүн колубузда. Мамасы болсо шаарда жашайт. Ошо Сейитбек бир тууган байкеси. Анарбектин баласы Сейитбек Талас командасында тартат. Бул бизди ичип жүрдү, өзү тартып, атасынын жолун жолдоп, бул агасынын жолун жолдойм деп ошону тартып жүрөт. Быйыл коштук өзгө. Бишкекке алып келип тарттырып атабыз. Түшүнүктүү. Анан Сагынтай, кыйынчылыктар жокпу? Өзүң кызыгасыңбы негизи? Кыйынчылыктар деле жок. Ошо байкелерим үйрөтөт улак. Ошолордун артынан жүрүп атам артынан жүрүп эле улакчы болдум. Ошо азыр Арашан командага кошту, тартам. Жакшы, Азамат, ийгиликтерди каалайлы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. 0312 65 66 39 түз эфирлерге байланышка чыксаңыздар болот. Арашан командасынын ушул жаралган тарыхы жөнүндө, азыркы учурдагы абалдар жөнүндө таанышып алдык. Сиздерде дагы кандай суроолор болсо биз менен тең бөлүшүп кетсеңиздер болот. Анан негизинен эле Адилет Адисбек уулу сизге берейин. Башка ошол Арашанда ойноп жүргөндө башка клубтардан дагы чакыруулар келди беле, командалардан? Жок, келген. Көкжалдын. Арашан менен канча жылдан бери эле. Капитан менен Аюудан бери эле ойноп келатабыз. Канчада өзүңүздүн айылдын намысын коргойн дедиңиз? Өз жактын намысын коргоп ошо. Түшүнүктүү. Давлет байке, жетекчисиз канча дагы Арашан айылын мен ойлойм Кыргызстандын булуң бурчун билсе керек. Алмазбек Атамбаевдин айылы, ушул президентибиздин айылынын намысын коргоп атасыздар. Президентибиз тараптан көңүлдөр бөлүнөбү силер жака? Эми биз жана жаңыдан чыгып келе аткан командабыз да, биз президентке жана кайрылуу деле жасаган жокпуз. Эми может быть Кудайым буйрса финалга чыкканыбыздан кийин жана 3-чү, 2-чи, 3-чү жана финалда 1-чи орунду эңсейлей коелу, 3-чү, 4-чү ушундай орундарды алсак, может быть президентибиз өзү көрүп турса, эми колдон келген жардамынчы берер деген үмүттөбүз. Эми бизде жанагындай өтө чоң спонсорубуз деле жок. Ачыгындачы, жана мындай айтканда Жалаңач Батыр ушу Алсеитовдун династиясы.
полный. Эми менде эле жана жетекчи катары бар го. Жетекчи катары мен жана кыйрап деле жардам бербейм. Ушу Алсейитовдор бар жогун гана аттап келген, жемин ап келген, бар жогун Алсейитовдор. Мен болгону жана майда чүйдө жардамдарын берип, жетекчи катары койгондон булар. Эми колгонуман келген жардам берип атам. Эми Кудайым буйрса жана көч бара-бара түзүлөт дегендей, Кудайым буйрса мен может жетекчилигим астына Арашан командасы может чемпион болуп кетет. Кудайдан жакшы үмүт менен гана эме кылып баштап атабыз да мына ийгилик каалайлы азаматсыздар деле. Мирлан байке, биз ошол ата тегиңизге кайталы. Эми азыркы жаштар көк бөрүгө жаңыдан кызыгып келе жаткандар, алардын арасында мен да бармын десем туура болот. Ошол Кайырбек, Анарбек, Алсейитовдор жөнүндө укпай калды. Эң алгач ошол атаңыздан баштайлы. Кандай улакчы болгон, кандай ийгиликтерге жетишкен? Мен атам болсо өзү улакчы болуп эле кичинесинен эле келип, ошо бияка келип Арашан айылына келиптир, өзү түбү Кочкордон болот. Нарында болсун, Ошол жактан болот, кичинесинен келип ошо айылдан өсүп, ошо инен улакчы болуп жүрүп, эңишип жүрүптүр. Анан кийин агам ошо атам жолун жолдойм деп улак тартты Анарбек байкемчи. Андан кийин биз ошо атабыздын жолун жолдоп бизде улакчы болуп жүрөбүз. Бир туугандарым бар, мен өзүм болсо 5 бир тууган, эме 8 бир тууганбыз. 5 эркек, 3 кызбыз. Бешөөбүз тең улак тартабыз. Кийин агаларым балдары бар, ошо баарыбыз чогуу эле улак тартып эле ошо команданы уюштуруп эле тартып эле өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн улак тартып жүрөбүз да. Бизден тиги спонсор деле издеген жокпуз. Өз күчүбүз менен болгону таап эле ошо менен тартып жүрөбүз. Түшүнүктүү. Ыраазычылык билдирели. Мынакей биздин студиябыздын номерлери сиздердин экраныңыздарда пайда болду. Дагы бир жолу кайталап өтөлү. 65 66 39 Борбор калабыздын коду 0312. Келиңиздер. Улак жөнүндө, көк бөрү жөнүндө же болбосо Арашан командасына кандайдыр бир кызыктуу суроолор болсо биз менен тең бөлүшсөңүздөр болот. Түз эфир. Андыктан биздин маекке өзүңүздөрдүн пикириңиздерди кошуңуздар дейли. Адилет, сизге кийинки сурообуз. Негизи эле сиздин ушу командадагы ордуңуз кандай? Өзүңүздү кандай баалайсыз? Эң мыкты оюнчулардын катарына кошо аласызбы же ортодогу же акыркы оюнчулардын катарынабы? Мен өзүм мыкты деп да, акыркы деп да айтпайм. Балдардын арасында орточо элем балдар менен. Бирдей элесиз, Бирдей элем. Жакшы. Сагынтай, быйыл кошулуп турсуз, 17 жашта экенсиз. Буга чейин ошол аламан улак тарткансызбы? Негизи эле кандай улакта машыгып келдиңиз ушул командалык улакка чейин? Жер улак тартчумун айылдан. Жер улак тартып жүрдүм. Канча жашыңыздан баштап тартып жүрдүңүз? 15 жашыман баштап жер улак тарттым. Демек 2 жылдык тажрыйбаңыз бар. Ооба. Түшүнүктүү. Жетекчиге суроо бергим келип атат. Ушул командадагы оюнчуларды кандай негиздерде тандап аласыздар? Же болгону арашандык болуш керекпи? Мындай башка жактан да келген оюнчулар барбы? Бар. Мисалы Көлдөн келген оюнчу бар, Таластан, Арашандан, областтын 7 область болсо, 7 областтан да жана келип ойногон мисалга улакчыларыбыз бар. Андай биз жана сен бул областтан экенсиң, бул областтан деп бөлүп бирөөнү жана эч кимди чыгарган да жокпуз, киргизген да жокпуз. Ошо каалаган бала келип биздин командага мисалы ойноп берип аткан балдарыбыз бар. Талас бар, Таластан келип ойногон, Кушчубай бар, Көлдөн Бейшеке бар. Алардын айлык каражаты кандай болот? Айлык каражатын бар жогун Жишан Алсейитов чечет, ачыгындачы. Демек төлөп бересиздер кантип? Эми жанагындай колубуздан келгенин беребиз. Алсейитовдордун семьясы ошо Жишан байке, мына Мирлан байке ушулар полностью жана ошол жагын айтышат, каржылашат мисалы. Түшүнүктүү. Ыраазычылык билдирели. Мирлан байке, сизге суроо, командадагы аттардын абалы кандай, улакчылардын абалы кандай? Мындай жакшы негиздеби аттар же? Эми бул 9 майга Кудай буйрса чыктык, эми 12 ат барбыз. 12 балдарыбыз жашыраак. Эми баары сүйрөп көрөй деп, баары тартып эле ошо арас жерден терип келген балдарыбыз. Жакшы айылдан тартып жүргөн балдарды чогуттук эми. Эми үмүт бар, эми Кудайым буйрса эми финалга чыга тургандай. 3-чү место, 4-чү местага полуфиналга бара тургандай үмүт бар эми. Эртең эми Бөрлү менен тартабыз. Биринчи оюн жаш балдар. Эртең эми Кудайдан да баары тең. Эми ошо Кудайым момин десе биз деле аракет кылабыз. Балдардын баарын аракетин кылып жүрүшөт бүт эле. Түшүнүктүү. Кийинки эле суроо сизге болсун, Мирлан байке. Эми Кыргызстанда достук менен ынтымактан өткөн күчтүү команда жок болуш керек. Ушул эки командадан башка эртеңки мелдеште кайсы команданы негизги атаандаш катары санап атасыздар? Эми биз өзүбүздүн клубубуздан эми Бөрлү менен Ак Суу бар биздин командада. Эми ошого экөө менен ойноп, Кудайым буйрса, экөөнү утсак, эме менен Сокулук
менен аюу менен полуфиналдан беттешип калабыз. Бизге эми 4-чү орунда эле бизге 1-чи орунга жеткенде эле болобуз го дейм оюм бар да. Ошо балдар, жаш балдар биздики эми ошо алдыбызда экөөнү утсак эле, анда Кудайым буйрса бизге финалга жеткенибиз, бирди алганыбыз тете болот да. Биз ошондой эле оюм Түшүнүктүү. Ырайчылык билдирели. Биздин студиябызга телефон чалган телегөрүүчүбүз бар экен, тосуп алалы. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламат, таанышалы, атыңыз ким? Жаныш Жалаваттан. Угуп атабыз, Жаныш, келиңиз. Мына Алсейит байкеге суроом бар эле. Мына жеңиш күнүнө карата майрамда Арасан командасы ойнойбу кандай? Жакшы. Ортодо жекеме-жекте кайсы аттар ойнойт? Ошол боюнча суроом, жооп берип койсоңуз. Рахмат. Алыска Жалал Абад облусунан да Жаныш деген телегөрүүчүбүз телефон чалган, Мирлан байке сизге суроо берди. Эми ойноорун катарыбызга жаңыдан кошулган окшойт. Ойношот, ошонун алкагында биз студиябызга чакырдык. Эртең алгачкы оюнун ушул Бөрлүү командасы менен ойнолуп барат экен. Анан ошол ортодогу жекеме-жеке беттештерде кайсы ат чыгат дейт. Бизден бири-бирге чыга турган атыбыз жаңы ат, тор ат. Буга чейин чыккан эмес, э? Чыккан эмес, айылдарда чыгып жүргөн биринчи жолу Бишкекке чыгат. Жагындысы ким болот үстүндө? Үстүндө ким Ринат деген бала. Ал дагы жакшы oyuncular. Өзү да жаш бала эми ошо тартат. Түшүнүктүү. Мына ардактуу телегөрүүчүлөр, келиңиздер, Көкбөрү менен алектенип, Көкбөрүгө кызыгып жүргөн ишкооздар, көрөрмандар Алсейитовдорду сөзсүз түрдө тааныйт. Ошолордун бири десек туура болот. Жакшы бир команда түптөшүп, студиябызга келип, өзүнүн жетекчиси менен, жакшы оюнчулары менен, инилери менен маек куруп жаткан мезгили дагы бир жолу кайталап өтөбүз. Экрандарыңыздарда турат. 0312 65 66 39 номерлери аркылуу биздин Жаныш сыяктуу телегөрүүчүбүздөй болуп эфирге келсеңиздер болот. Кийинки суроо Адилет Адисбек уулу сизге болсун. Өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, каяктын уулу болосуз, үй бүлөлүсүзбү, улакка канча жашыңыздан бери келип калгансыз? Мен өзүм Байтик айылынын тургуну болом, ал эми. Өзүм үй бүлөм жакында эле үйлөндүм. Куш болбек болсун. Рахмат. 8 ай болду үйлөнгөнүмө. Ушу улакты ойноп келатканым 8-чи класстан бери, кичинекей 8-чи класстан бери ойнойм. Жер улакпы же аламан улакты ойногонсуз? Жок, жер улак. Аламан үстүнкү жак только жер улак тартабыз да. Жер улак ойноп келгем мурунтан бери. Канча болду командага кошулганыңызга? Мен Арашан командасына негизи кошулганыма 2 жыл болду. Ага чейин башка командада ойнодуңуз беле? Ага чейин Аюуда ойногом, Төшбулакта ойногом. Кантсе да командалык жакта тажрыйбаңыз бар болчу. Ошо 2 командада ойнодум, анан кийин Арашан командасына келдим. Түшүнүктүү. Азамат Стели. Сагынтай, кийинки суроо сизге болсун. Сизди 2 жылдан кийин кандай улакчы катары көрө алабыз? Мындай Кыргызстандын дагы бир Алсейитовдордун тукумун улаган мыкты улакчы катары көрө алабызбы? Негизи эле өзүңүз келечекте чоң улакчы болууну каалайсызбы же тажагында бул спорттон кетейин деген ойлор бар? Жок, каалайм ушундай эле. Ошо байкемдей болуп улакчы болгум келет. Байкелеримдей болуп улакчы болгум келет. Ошо билбейм канча жыл тартам, көп эле тартам. Демек, улакка таштабайсыз. Ооба, таштабайм, тартам. Азамат, сиңили калайлы. Давлет байке, ушул 1 жылга жакын, 1 жыл деле болду элек экен. Норус азыр мындан кийин суроону улантып, телефон чалган телегөрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз? Саламатсызбы? Келиңиз, таанышалы агай, атыңыз ким? Мен Лейлектен. Атым Камчы. Келиңиз, Камчы байке. Жер улак жана аламан улак деп ошого түшүнбөй атам. Аламан улакта көпчүлүк, жер улагы кандай болот, ошо жооп бериңиз. Түшүнүктүү. Ким жооп берет? Сиз жооп бериңиз, келиңиз. Жер улак деп бизден 3-3төн чыгарып айыл тарттырат бизден. Ошонун ар бир айылдан 3 бала, 6 бала чыгат, чыкканда 3 баладан чыгып тартабыз. Ошо жер улак деп бизде айтылат. Аламан бизде тартпайбыз чүйлүктөр. Аламанды түшүнөм деди. Эми аламан дегенде ар ким өзү үчүн ойнойт. Жалгыздан болуп алышып. Бизде айыл үчүн, айыл деп 3төн бала. Жер үчүн ойногондо жер улак деп коет албетте. Ал эми командалык оюнду билесиздер, бул эреженин алкагында ошол өзүнүн тайпага бөлүнүп командалар, андан соң жарым финал, андан соң финал дегендей ошол спорттук система менен кетерин да билесиздер. Мына ушундай суроолор болсо бериңиздер, дагы бир жолу кайталап өтөлү. 0312 65 66 39. Эми Давлет байке, жанагы суроону сизге берейин. Сиздин ушул жетекчи болуп келгениңизден берки эң башкы максатыңыз Норустагы биринчиликти алып берүүбү? Быйыл болбой калды эми, кийинки жылыбы же 9-чу майдагыбы? Негизи сиз үчүн кайсыл ушул Кыргызстандын биринчилиги мындай бийигирээк?
Эми конечно жана президенттин кубогун алып алсак биринчиденчи мисалга Арашан деген эми бар жолу жана ойлошот президенттик кубогун алсак жана президент бизге жардам президент эч кандай биз президенттен жардам деле алган жокпуз жана мындай маанидечи Кудайым буйрса мен ошол команданын жакшы тилек ойлору менен келдим командагачы. Кудайым буйрса мына Жишан Алсейитов, Мирлан Алсейитов ушулардын жардамы мен мисалга улак жөнүндө түшүнүгүм болгон 1,5-2 жыл гана болду. Ага чейин мен улак жөнүндө эчтеке билбейт болчумун. Ачыгындачы. Кайсы деңгээлде менеджер жетекчи сыяктуу Ошол жана организовать этип, булар айткан Даулет мындай кылайлы, ушул жерде бир ат бар экен барып көрөйлү. Кандай ат болобу? Мен айтам ошондо Мукойке сен чеч, Алсейитовтар. Ушу Жишанбай экөө чечип жана эмелерин кылышат. Мен только жана менеджердин өзүңөр айткандай менеджер сыяктуу ошо барып көрүп болобу болбойбу. Эми жана күчтүү атты, мисалга күчтүү ойногон аттарды мен ачыгында билбейм. Мен улакка жана түшүнүгүм азыркыга чейин эле жана көрүп келатам, бирок түшүнбөй жана кыйыныраак болуп атат магачы. Эми түшүнүктүү. Буюрса өзүңүз айтмакчы, көчүп барып атат 2 жылдан кийин бул жаатта дагы жакшы бир профессионал болуп, Кудайым жетекчинин абалын аткарып калышыңызга тилектешпиз. Мирлан байке, азыркы тапта Алсейитовдордун да кичинекейлери Сагынтайдан башка эми айтып өттүңүз, биз 8-1 тууганбыз деп, ошол дагы бар башка улакка кызыгып келаткан жаштар? Өзүмдүн балам бар, улуу балам 15-те. Ал да кызыгып, ал да ошо тартам деп. Бияка Бишкекке кошпойт. Азыр бул теманы бир аздан улантабыз. Телефон чалган телегөрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Салам алейкум. Валейкум ассалам. Келиңиз, таанышалы. Атыңыз ким? Каныбек. Каяктан чалып атабыз? Халастык болом, халастык. Келиңиз Каныбек байке. Мен халастан, мен өзүм боюм 1,60 болчу. Анан жана бийик аттарды алып казактар менен сайыс көзүндө торпоктор. Сайыс көзүндө запрещение этип койгондо, азыр мына Алсейитовдерге аябай ыраазы болуп атам да, мына Алсейитов атасы, анан агам деп атат, раматылык деп атат, анан атасын билбейм, агасын раматылык деп жаткан жерлери жайлуу болсун. Рахмат. Топурага торко болсун, анан мен ушуларга ыраазымын. Ушундай эле улакты көбөйтө бергилечи, улакты аябай көбөйткүлө. Рахмат. Сурообуз барбы Каныбек байке? Суроом эч кандай жок, ыраазысызбы? Рахмат, ыраазычылык билдирели. Кантсе дагы мына ыраазычылык айтып калуу тилек айтып өттү. Рахмат, бар болуңуз дейли. Мына бул дагы болсо ушул Алсейитовдордун күйөрмандары Кыргызстандын Булуң бурчугунда бар экендигинен кабар берет. Эми уулуңуз жөнүндө кененирээк. Мен өзүм келинчегим бар, 3 балам бар, 2 кызым бар, улуусу эркек. Анан ошо уулум деле ошо тартып жолдоп жүрөт. 15 дедиңиз. 15 жашта. Ал деле ошо бияка Бишкекке тарттырай десек болбогойду. Болбойт экен. Жаш деп. Жаш кичинекей деп эмет койду. Ал да Сейитбектей болом деп ошо жүрөт. Ал да өзүнүн мечтасы бар, байкемдей болом, мен да улакчы болом, жолун жолдойм деп ал да жүрөт ошо. Ошо бир туугандарымдан деле ошо баарыбыз эле улакчыбыз, балдары бар. Рамат агамдан bundan кийинки да иниси бар. Ал да кичинекей, ал да бүт эле биздин семьябызда баарыбыз эле улакчыбыз. Түшүнүктүү. Демек, Алсейитовдордун династиясы дагы эле болсо уланат. Уланат да. Азаматсыздар. Ийгилик каалайлы. Кыргыз спортуна, кыргыз улуттук оюндарына ушундай бир өзгөчө фамилия, өзгөчө ысымдар ар дайым салым кошуп келе жаткан чындыгында кубантат. Адилет, бул суроо сизге болсун. Дагы бир жолу тааныштырып өтөлү, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Арашан командасы биздин эфирибизде, студияда конокто. Адилет Адисбек уулу, ушул Арашан командасынын оюнчуларынын бири. Негизи мындай караганда биринчиден күч керек болот улакка, анан акылдуулук керек болот. Кыйналган күндөр болду эле, ушул улактан жаракат алып, анан улактан кетейин, башка спорттан да же башка жумуш менен алектенейин деген ойлор жаралганбы? Андай деле болгон эмес. Мисалы, мен энди Кытайдан бери Жигитовко иштеп 2 жыл ошол жакта иштедим. Улакты болуп эле сагынып эле кайра ошо иштеген жагыман эле келип алдым да кайрачы. Тияктан деле айлыгым жакшы төлөп берет, жакшы жүрөбүз. Улакка кызыгып эле кайра. Жан дененин каалоосу. Оорусаң деле кайра эртең күнү унутуп коюп эле кайра улак тартып кете бересиң. Түшүнүктүү. Улак менен ооруган эң эме да, жумуштун баарын унутуп коюп эле баарын.
Үйдөлөр урушуп атса дагы аз келем деп атат. Ойлойлу бул оор эмес, бул да болсо ошол каалоо, талант, Кудайдын берген өнөрү деп коелу. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, караңыздарчы, убакка кызыгып алып таштай албастан ушундай бир чыныгы профессионал кесиптин ээси болуп жүргөн биздин мыкты инсандар студияда отурат. Ал эми ушул Кыргыздын улуттук оюну спорттогу номер 1-чиси болуп эсептелген көк бөрүдөгү эң бир кооптуу, кызыктуу көзөрмөмдерди чогулттук эле. Ошол видеороликти чогуу көрөлү, андан соң маегибизди улантабыз. Жигиттин кайраты, эбегисиз айбаты, эзелтеден көк бөрү, эрендердин таймашы, азаймаган айбаты, абалтадан көк бөрү, арстандардын таймашы. Тулпарынын жалында каруу кол карышкан, жула кире тартышып, алышкандан алышкан, алка-шалка тергетип, азын минип, тердетип, алдырышпайт намыстан. Аксакалдуу атаңда, ак элечек апаңда, бар сүрөп кыйкырып, олтурушту катарга. Эрлер мыкты ойносун, элим көрүп тойбосун, айкөл манас колдосун. Мырзалардын бектери, көк жалдары көктөрү, ата салтын арытпай, алып келген көктөрү. Урпагыңдын жанында, улдарыңдын канында, агып келген көкбөрү. Жигиттин кайраты, эбегисиз айбаты, эзелтеден көк бөрү, эрендердин таймашы, азаймаган айбаты, абалтадан көк бөрү, арстандардын таймашы. Тулпарынын жалында каруу кол карышкан, жула кире тартышып. Мына ушундай ардактуу замандаштар, жаңы гана ушул Кыргыздын улуттук оюну болгон көк бөрүдөгү эң бир кооптуу, ошол эле учурда кооз көзөрмөмдерди чогуу көрдүңүздөр. Ал эми биз маегибизди уланталы, ушул көк бөрү жаатына тиешеси бар Кыргызстандагы дагы бир жаңыдан түптөлүп, келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш командалардын катарын толуктаган Арашан командасынын өкүлдөрү биздин студиябызда эфирде. Дагы бир жолу тааныштырып өтсөк боло берет. Давлет Нарматов ушул Арашан командасынын жетекчиси, Мирлан Алсейитов, легендарлуу Алсейитовдордун урпагы, Арашан командасынын капитаны, ошондой эле Адилет Адисбек уулу, Арашан командасынын дагы бир мыкты оюнчусу, жана Сагынтай Анарбек уулу, легенда оюнчунун уулу,
албетте мына атасы кыргыз, апасы орус болгондугуна карабастан ушул кыргыздын улуттук оюнун тандап, атасынын байкелердин жолун жолдоп, атасынын урпагын улап, мына кыргыздын көк бөрүсүнө салым кошуп келе жаткан мезгили. Келиңиздер сиздер дагы түз эфирге. Биздин студиябыздын конокторуна суроолор болсо берсеңиздер болот. 0312 65 66 39. Биз болсо Майгес Уланталы. Мирлан байке, сизге суроо болсун. Негизи эле азыр Арашан командасында 12 oyuncu бар дедиңиздерби? 12 oyuncu бар. Ошол эми 3-өңүздөр келип отурасыздар. Калган 9 oyuncu жөнүндө, Арашандагы маштыруучу жерлер тууралуу, айыл жөнүндө кеп кылалы. Өзүбүз мен Арашан айылында жашайм. Өзүбүз балдар болсо Көлдөн, Таластан келди. Кошуна айылдардан алып келдик. Ошо Раматул Кандыр экенин үйүндө тренировка кылабыз. Ошо жерден ат минебиз, машык кылып, ошо жерден чуркап мини футбол ойнойбуз. Полясына барып алып. Айылда инилерибиз бар. Бир тууган дегендей. Ошо бир айылдан болгондон кийин балдар да бар, жаш балдар бар айылда. Ошолор жардам берип келип, байкелер ушинтип команда чыгарып атасыңар, бизден мунун салымын берип, ошо салымын кошуп жүрүшөт айылда. Ошолорго да рахмат, ошо түшүнгөн инилерге да келип, ошо поддержка этип, бизге дагы келип, ошо команда айылдын атынан чыгарып атасыңар деп келип жардам берген инилерге да рахмат ошо көбүнчө. Ошону айтып кетким келет. Ошо келип, бияка келип, залга кирип, ойногула, залга кирип тренировка кылгыла дейт. Анысына да рахмат ошо инчектерге айылда. Калган 9 oyuncu жөнүндө айтсаңыз. 9 oyuncuбуз эми үйдө эле баарыбыз чогуу эле жатып ошо жерде тренировка кылабыз, ат минебиз. Ар бир бала өзүнүн оюн эмесин, оюнун билет. Ким защитник, ким эңгичи. Ошонун баарын бири-бирге чыккан жерин баарын ар бир бала өзүнүн эмеси бар, иши бар. Ошо милдети менен кылып жүрүшөт ошондо. Түшүнүктүү. Көлдөн келди, Таластан чакырдык деп атасыздар. Алар кандай ушундай чоң бир мелдештерге жакын убакыт калганда келип даярданып силер менен чогуу жүрөбү же жыл бою силер менен чогуу? Жок, оюнга аз калганда чакырабыз. Бир ай калганда, жарым ай, мында 9-майга 15 күн калганда чакырдык. Балдарды Көлдөн, Таластан ошолор келип ошо жүрүшөт. Бир туугандай болуп жүрөбүз баарыбыз, бири-бирибизди түшүнүп эле. Ошо эми бизде эми үмүт бар, эми кийинкиде спонсор чыгып калса ошо балдарды ыраазычылык кылып ошо кичине контракт болсо да ошондой берип коеюн деген, түзүп коеюн деген ой бар да. Түшүнүктүү. Демек, ошол жакшы демөөрчүлөр чыгып калса, силерди колдогон, түшүнгөн байкелер чыгып калса, андан да күчтүү мыкты оюнчуларды чакырганга даярсыздар. Даярбыз. Жакшы. Мирлан Давлет байке, бул суроо сизге болсун. Арашан командасынын келечегин биз кандай көрө алабыз? Мына бир жылда азбы көппү элдин оозуна илинип калдыңар. Легендарлуу ушул Алсеитовдордун уулдары түптөп ошолордун командасы экен. 1-2 жылдан кийин Арашан командасы кандай деңгээлге жетет? Бул албетте өзүңүздүн жеке оюңуз. Эми 1-2 жылда Кудайым буйруса жакшы эле эмеге экинчи орундарга жетебиз да, Кудайым буйруса. Ушул темп менен кетсек, Кудайым буйруса, азыркы темп менен болсок, экинчи орунду алабыз деген оюбуз бар. Кудайым буйруса. Аттарды да күчтөнтүп атабыз, арка президентский кубокчу. Аттар демекчи, мындай чет жактан аттар келип атабы же Кыргызстандын ичинен эле байкап атасызбы? Жок, Кыргызстандын ичинен ошо айылдын аттары, өзүнүн мука байкелердин, Жишандын аттары, ошолор эле жана ким келсе, мисалы мына айылдан келген балдар деп атпайбы Мирлан Мусаев? Ошолор өздөрүнүн аты менен келип ойногон балдар бар. Ошол айылдын тегерегинде, кошуна айылдарданчы. Кудайым буйруса, эми жана биринчи орунга чыкпасак да, бир 2 жылдын ичинде ушул темп менен кетсек, жана машыктырган эмебиз караганыбыз боюнча менин оюм жакшы да. Жана экинчи орун обязательно болуш керек да. Азаматсыз. Сагынтай, көк бөрүдөн башка эмнеге кызыгасыз? Ырдайсызбы, билейсизби же жалаң көк бөргө элек? Көк бөргө эле кызыгам. Башка эч нерсе кызыкпайсыз? Жок, кызыкпайм. Спорттун кайсы түрлөрү жагат башка? Футбол жагат. Футбол кызыгасыз, ойноп коесуз. Кээде ойноп коебуз, тренировка кылабыз, футбол ойнойбуз. Ошо көк бөргө кызыгам көбүнчө. Азаматсыз. Адилет мырза, сизчи? Кайсы спорттун түрлөрү жагат көк бөрүдөн башка да? Футбол ойнойм өзүм. Ошо анан эле көк бөрү. Эгер көк бөрү чыкпаганда футболчу болмоксуз. Жакшы, Азаматсыз деле. Мирлан байке, кийинки суроо сизге болсун. Мына Анарбек Алсеитов жөнүндө кеп баштагым келип атат. Эми Андрей деген кайманат менен, Ташчайнар деген кайманат менен чыгып калды. Эмне үчүн ушул Андрей деп койгон? Жана анын эң бир кызыктуу ушул жеңиштерин айтып өтсөңүз. Биз ал Андрей деп айтканы биздин айылыбыз орустар көп болчу да. Анан ошо билбейм деле, өзүм деле анан Андрей деп өзүнүн чын аты Анарбек. Анарбек десең көбү тааныбайт. Анарбек ким эле деп өзү ошо Андрей десе бачым тааныйт эле. Эми өзү ийгиликке жеткен көп эле болду.
чемпион болуп жүрдү, Дордойдо тартты байкем. Албетте. 96-дан бери тартып жүрдү. Ошо өтүп кеткенче тартты байкем. Учурунда ушул Көк Бөрүдөгү эң мыкты клубдардын же болбосо командалардын катарын Дордой менен эле Рассвет толуктачу. Азыр эки команда тең чачылып кетти, жоюлуп кетти, албетте. Жана эми менин оюмча достук менен ынтымак болуш керек. Анан эң башкысы кызыгы Сейитбек Анарбек уулу. Ал Сейитовдордун дагы бир мыкты уулу Таластын намусун коргоп жүрөт да. Өзүбүздүн командага алып келсек болобу Сейит мырзаны? Эми Кудай буйрса эми келет деген эле үмүттөмүн. Бизден эми ал өзү командада тартат Таласка. Эми Раматыл байкем ошол жака берген ошо Талас Бегалиевке ошого аманат кылган, ошо киши алып мен өзүм карайм өз баламдай деп. Эми өзүнүн көңүлү биз эми келет го деген эле үмүт. Келиши кырсак келет эле го дейм да ошо. Эми контракт менен тартып атат. Кайсы бир негизде ушул тажрыйбалуу, мыкты, күчтүү команданын катарында жүргөн дагы жакшы болуш керек. Кантсе да бул командалык оюнда. Командалык оюн. Албетте, силерге келип карьерасын жоготкончо азырынча ошол дагы бышыкталып, бышып жеткенче жакшы жетишкендик болмок. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул Сейитбек Анарбек уулу жөнүндө жакшы бир ролик көрөбүз. Ушул ал Сейитовдордун уулу, урпагы, андыктан биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар дейли. Дагы бир жолу эсиңерге салып өтөлү. 032 65 66 39. Ал эми биз болсо эфирибизди улантып берели. Адилет Адисбек уулу, сизге суроо берели. Сиздин оюн талаасындагы позицияңыз чабуучусузбу же коргонууда көбүрөөк жардам бересизби? Көбүнчө коргонуу, анан чабуучуга да кетем. Кырдаал жаралар менен алдыга чыгасыз. Бири-бирге дагы чыгып. Менин оюмча капитан бул позицияларды жакшы түшүнсөңүз керек. Бири-бирге көбүнчө сиз кимге көбүрөөк ишенесиздер? Бир деп Миша деген бар Караалтадан. Ошого көп ишенчүмүн мен. Өзүм аябай ошого ишенген эмем да, экөөбүз көптөн бери жүргөн балабыз. Ошого ишенем. Алса алып барып салып коет. Күчтүү бала да. Робоев Миша деген ошо негизи эле күчтүү бала аябай. Ошого көп ишенем. Эми азыркы Кудай буйрса бир-бирге чыгып аткан балабыз жашыраак эми ага да эле ишенебиз да. Эми Кудай буйрса мен ушу 12 бала болуп тартабыз, тотабыз, чыгабыз деп. Баарына эле ишенем. Эми ар бир баланын ичин билбейбиз да сырын. Албетте. Туура айтасыз. Давлет мырза, сизге суроо жетекчи катары. 2017-жылга эмне пландар? Ушул Норустан башка дагы канча мелдешке даярдыктарды көрүп атасыздар? Мына Норус 9 май бүткөндөн кийин Кудайдын буйруса 31 августка эгемендүүлүк күнүнө эми даярдыгыбызга каттуу даярданабыз ачыгында. Кудайдын буйруса. Андан кийин федерациянын президенти айтып атат. Может быть, Көк Бөрүнүн түзүлгөнүнө 20 жыл болуптур быйыл. Ошол болуп калышы мүмкүн дейт. Эми Кудайдын буйруса ага чейин биздин аттарыбыз да жана жайлоодон эми үйүрдөн түшөт. Түшүп ошондо 31-ден кийинки келген оюндарга бар жогуна эле даярбыз Кудайдын буйруса. Арашан командасы быйылкы жылда жанагындай эмеге чыкпай калган оюну болбойт. Быйылкы жылдын эсеби менен чыкпай калган оюну болбойт. Эгер узакта болуп калса, мисалы президентский кубокто же Ошко, же Таласка ушундай жакта өткөрүп калса, жана каражат жагыбыз мүмкүнчүлүгүнөн может бара албай калышыбыз мүмкүн. Бирок Бишкек шаарында болсо. Бишкек шаарында Чүй областынын ичинде өткөн жерде бир улактан да Арашан командасы калбайт. Жакшы. Ийгиликтерди каалайлы, азаматсыздар. Мына биз айтып өттүк, Мирлан Алсейитов ушул Арашан командасынын капитаны, Анарбек Алсейитовдун иниси десек туура болот. Учурда ушул Мирлан Алсейитовдун иниси Сейитбек Анарбек уулу дагы Талас командасында машыгып жүрөт, же болбосо ойноп жүрөт. Кыргызстандагы номер 1 улакчылардын катарын толуктайт десек туура болот. Келиңиздер ушул Алсейитовдордун урпагын улаган ушул Сейитбек Анарбек уулунун жакшы бир улак ыргыткан көзөмөлдөрүн чогулттук эле, ошону чогуу көрөлү.
Мынакей, Сейитбек Анарбек уулу, же болбосо Алсейитовдордун дагы бир чыган уулу, Кыргыздын жакшы көкбөрүчүсү, балбан десек туура болот. Ролигин чогуу көрдүк. Биз болсо Майгөз Уланталы бүгүн бизде студиябызда Арена программасында Арашан командасынын албетте көкбөрү боюнча жигиттери, өкүлдөрү келип отурат. Бүгүн ошол келе жаткан 9 май улуу ата мекендик согуштун жеңиш күнүнө арналган Кыргызстандын биринчилиги башталды. Ал жака дагы эртең Арашан командасы өзүнүн ушул мелдешке алгачкы беттешин өткөрөт, Бөрлүү командасына каршы. Бүгүн ошол тууралуу негизи эле Арашан командасы жөнүндө, кыргыз көкбөрүсү жөнүндө кеп кылып жаткан мезгилибиз. Келиңиздер, барыңыздар дагы экранга жакыныраак чакырып өтөлү. Бир эле бизди көрбөстөн биз менен маектешсеңиздер да болот. 0312 65 66 39. Тиягы Лейлек, биягы Талас, Жалалабад, Кыргызстандын булуң бурчугунан чалып Алсейитовдор Арашан командасы жөнүндө, көкбөрү жөнүндө түшүнбөгөн суроолорду берип атышат. Сиздер дагы келиңиздер. Биз сиздерди күтүп жаткан мезгилибиз. Кийинки суроо кайрадан Мирлан байкесике болсун. Жаңы эле Сейитбек байкени көрдүк. Талас командасынын ушул ынтымактын намысын коргойт деп атабыз. Оюнда эми бири-бириңерге каршы чыккан күндөр болду. Анан бир туугандык сезимдер күчөп, мындай бири-бириңерди аяп койбойсуңарбы же күч атасын тааныбайт деп аягына чейин атаандашып жаратасыздарбы? Бизде мындай эметилген да, агам Раматыл Кандыр экем айтчу. Оюнга чыгасыңарбы, сен каякта ойнойсуң, ошол жака диниң менен тарт. Жан диниң. Сейитбек менен чыгып калганда эми тартабыз, өзүбүзчө эле эме кылып эле бир атаандаш сыяктуу эле кылып тартабыз. Аянбай эле бири-бирибизди эми. Оюн эми. Оюнда оюн бүткөндөн кийин кадимки эле бир туугандай болуп эле кетип калабыз. Аянттын ичинде атаандаш, оюн бүткөндөн кийин бир туугандай эле болуп эле кетип калабыз. Түшүнүктүү. Азаматсыздар, ийгилик каалайлы. Давлет байке, быйыл буюрса Арашан командасы Кыргызстанда кандай биринчилик болбосун, Чүй облусундагы Бишкек шаарындагы биринчиликтерге катышат экен, көкбөрү боюнча. Анан командадагы оюнчулар кошулабы же мындай жыйынтык чыгарып койгонсуздарбы? Акыркысы 12, эгер жакшы оюнчулар келсе, эски оюнчуларды алмаштырабыз деген. Жок, жыйынтык азыр 31-августтан кийин, ошодон жок, 31-августка чейинки 9 майдан кийин чыгарабыз жыйынтыкты. Кайсы бала ойнойт командада, кайсы бала калат. Кетет же көбөйүшү мүмкүнбү 12ден дагы? Мүмкүн. Жана өзүбүздүн эмеге ойногонгочу бул жылы бир гана оюндарыбыздан Спартакиада болсо ошого гана катыша албайбыз, себептен ал Сколе болсо ушул жакта өтөт экен, себептен биз Чүй областынын атынан чыга албайбыз да. Ага башка командалар чыгышат. Түшүнүктүү. Сагынтай, эртең биринчи жолу ушундай чоң мелдешке чыккан атасызбы? Экинчи жолу. Экинчи жолу. Биринчи жолу качан чыктыңыз эле? Ноорузда чыккам 20. Канча оюн ойнодуңуз? Бир эле оюн ойногом. Улак таштай алдыңызбы? Жок, таштаган жокмун. Эртең кандай сезимдер болуп атат? Мындай толкунданып, коркуу сезимдер болбой эле улак таштайын деген максаттар барбы? Максаттары бирок мен эмеге ойнойм да. Коргонууда. Байкесе, Мирлан байкесе жакшы билсеңиз керек, Сагынтайдын позициясы кандай, мындай каалоосу кандай, күчү жетип атабы улак көтөргөнгө, тартканга? Бул эми Сагынтайды айтып кетсек, бул азыр жаш. Биз буну эңип алып сал дебейбиз. Бул защитаны кыла турган бала да. Бели катып эметкенде, убага келгенде бул эме нападенияга кетет. Азыр болсо защитник. Биз деле эми мен агам ошондой үйрөткөн да, жаш баланы ошондой кылып тарттыргыла деп. Сейитбек де убагында защитник болчу. Жишан экөөсүнүн жанысында защитник болуп эле жүрчү. Анан мына убак сааты келгенде өзү мына азыр Кудай шүгүр тартып жүрөт. Бул деле ошо келечеге келгенде, убак сааты келгенде бул да ошондой болуп, үмүт да ошондой болот деген үмүттөбүз. Түшүнүктүү. Адилет Адисбек уулу, сизде кандай сезимдер болуп атат? Эртеңки алгачкы беттеш жөнүндө өзүңүздү көрсөткөнгө аракет кыласызбы? Буюрса аракет кылабыз го, колдон келген аракетти кылып, Кудайым буюрса, Кудай жол берсе, утабыз деген ой бар. Эми алар да канча жылдан бери тартып жүргөн күчтүү, тажрыйбалуу улакчылар. Алар да күчтүү. Бүт баары эле күчтүү. Бул 11 команданын ичинен. Баары эле күчтүү. Эми Кудайым буюрса, Кудай жол берсе. Улак таштайсыз, команданын кирген жарайсыз.
бир жагынан болбосо да бир жагынан керегине жарап беребиз. Азамат, ийгилик каалайлы. Давлет байке, жалпы улак жөнүндө суроо берели. Улакта көбүнчө улакчынын күчү керекпи же аттын күчүбү? Кимиси күчтүүрөөк болуш керек? Экөө тең бирдей болуш керек. Ат да күчтүү ат болуш керек. Улакчы да күчтүү болуш керек. Мисалга бир 50-60% атынан зайчытса, 40% үстүндөгү бала. Мисалга чабандес дагы жакшы ойногон болсо, ошодон да зависит этет мисалгачы. Бала да күчтүү болуш керек, аябай элечи. Атын мисалга жаман ат менен чыгып эле чемпион болуп койгондор бар да. Үстүндөгү баладан дагы зависит этет основнойчу. Мисалга. Демек экөөбүз тең бири-бирине көз каранды. Көз каранды. Жакшы. Мирлан байке, ушул Алсеевдер жөнүндө айтып атабыз, легендарлуу оюнчулар жөнүндө, сиздин атаңыз, агаларыңыз жөнүндө, азыркы инилериңиз жөнүндө кеп кылып атабыз. Андан башка дагы Арашан айылынан силерге сыяктуу улакка кызыккан үй бүлөлөр барбы? Эми биздин айылда улакчы балдар деле бар. Ошолорду эми жетелеп, ошолорду биз ээрчитип ошо улакчы кылып атабыз. Эми жаш балдар көбүнчө биздин айылда тартып жүрүшөт. Эми айыл ичинде тартып ошо тегерек деле тартып атат. Эми Бишкекке чыга элек. Эми Бишкекке чыгып тартыкла десек, ата энеси болбой жатат да. Аякка барып эмне кыласың, бутуң сынып калып дегенде болуп калса эмне кыласың деген сөздөр болуп атат. Ата энеси уруксат бербей жатат да айылда жаш балдарды. Түшүнүктүү. Негизинен чыгарса болот. Чыгарса болот. Жакшы. Ийгилик каалайлы. Бизге бөлүнгөн убакыттар акырындык менен өзүнүн сапарын карытып баратат. Биз болсо ушул жерден эми сиздерге эркин микрофон суналып, эртеңки ушул чоң бир жарышка аттанып атасыздар, казатка аттанып атасыздар. Ийгилик каалайлы. Биз эфирибиздин башында айтып өткөндөй эле жакшы жаңылык менен келип бизди кубантасыздар деген жакшы ишеничибиз бар. Давлет байке, сизден баштайлы, эркин микрофон келиңиз. Эми эртең бизге мен ошо ойногон Арашанга да бөлүгү да ийгилик каалайм. Кимиси күчтүү болсо, ким күчтүү болсо ошонусу утсун. Эми буга Арашан утсун же бөлү утсун депчи, бар жогу чүйдүн ичиндеги командалар. Бизде атаңдаштык мындай айтканда аларга жок. Кудай күчтүүлөр утсун. Азамат, келиңиз Мирлан байке. Эми эртеңки оюнду айтсак, эми оюндарда 11 команда болот, баары эле күчтүү. Баары эле утабыз деп келген үмүт менен келет. Эми бир Кудайдан, эми Кудайдын буйруганы. Эми эртең оюн кырсык-пырсыгы жок балдар ойноп берсе болду. Ошону эле каалайм да. Башкысы ошо. Келиңиз Адилет. Эмне дейбизде, эртең Бөрүл да күчтүү команда да. Кудайым буйрса, биз да аракет кылабыз Бөрүлүн утканга. Алар да ойлоп атпаш керек, биз да утабыз. Азамат, ийгилик каалайлы. Келиңиз Сагынтай. Ошо Бөрүл да күчтүү, биз деле күчтүү эле мындай. Эми мен ойлойм, Бөрүлүн утуп алсак жакшы болот деп. Жаштын тилегин берет дейт Азамат. Ийгиликтерди каалайлы. Ардактуу замандаштар, сүйүктүү телегөрүүчүлөр, бүгүндөн баштап 9 май Улуу Ата Мекендик согуштун жеңиш күнүнө арналган Кыргызстандын биринчилиги Көкбөрү боюнча башталды. Эгер сиз Борбор калабыбыздын тургуну болсоңуз же коногу болсоңуз, Аккул ат майданына барыңыздар, чакырып өтөлү. Эртең саат 10дон баштап бүйүр кызыткан Кыргыздын улуттук оюну Көкбөрү боюнча беттештер орун алат. Ал жакта мына бүгүн студиябызга келип маек куруп берген ушул ат баш тагыраагы Арашан командасынын мыкты улакчыларын, жигиттерин көрүп калышыңыздар мүмкүн. Эртең барыңыздарды күтөбүз деп айтып өтөлү. Ал эми биз ушул жерден сиздер менен коштошобуз. Артта калган мүнөттөрдө кызматыңыздарда мен Алымбек Адылбеков болдум. Ар күн сайын иш күндөрү Арена программасын көрүңүздөр. Балким сиз сүйгөн спорттун түрү жөнүндө кеп кылып калышыңыз мүмкүн. Ар бир коштошуунун аягында сөзсүз түрдө жолугушуу бар. Ошол жолугушуу мүнөттөрдө амандашканча